Саламатсыздарбы? Жумалык Назар программасы менен студияда Асанбек Каракозуев. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Нан болсо эмес, акча болсо ыр болот. Сом 25ке чыкты. Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базары ай сайын 2 миллион 200 миң сом кымтып калабы? Абитуриенттер үчүн улуттук тестке документ тапшыруу мөөнөтү узартылды. Абитуриенттер чамдагыла. Чыңгыз Айтматовдагы 170 кожолук суусуз калды. Электриктердин үнүн ким угат? Баткенде транспорттарды каттоодогу кезек күтүү элди кыйнады. Алар кайра каттоонун мөөнөтүн узартып берүүнү суранып жатышат. Нан болсо ырда болот деген Брежневдин сөзүн азыркы заманга ылайыкташтырып, акча болсо ырда болот десе жарашкандай. Айтайын дегеним, акча болбосо башка нерсе болбой эле калгандай. Асыресе кыргыз сомунун кабыл алынгандыгына быйыл 25 жыл толду. Өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин алгачкы ирет кыргыз сому 1993-жылы 10 майда жүгүртүүгө берилген. Ошондон бери сомдун 4 ирет өзгөрүлүп, Орто Азиядагы эң туруктуу валюта катары аталып келет. Кыргыз акчасынын тарыхы жана аны иштеп чыгуудагы эмгектер тууралуу Марат Акимбек уулунун материалында. Кыргыздар алгач ирет Кокон хандыгындагы Кудаяр хан менен Полот хандын доорунда алгачкы ирет өз акчасын иштеп чыгышкан. Ал учурда акча бирдиги тыйын менен өлчөнүп, Фергана өрөөнү аны пайдаланып келген. Ал убактарда тыйындарда ошол жылы башкарган башкаруучунун аты, жасаган устасы, устаканасына чейин маалымат берилген, жасалган шаары, жылы жалпысынан 14 маалыматка чейин болгон, ошол араб жазууларынан билүүгө болот. Булар ошол убактагы негизги акча жүгүртүүчү бирдик катары саналган. Советтер Союзунун курамында жалпы союздаш мамлекеттер бир валютаны пайдаланышкан. Союз урагандан кийин кыргыз өкмөтү өз акчасын иштеп чыгуу аракетин баштаган. Анда сүрөтчү Илимпоздордон куралган атайын комиссия сомду иштеп чыгуу үчүн 3 жыл иш алып барган. Кандай үлгүлөрдү киргизебиз, кандай сүрөттөрдү коебуз деген, кандай символикаларды коебуз деген чоң бул жерде резонанстар пайда болгон да. Албетте бул маселе бир 3 жылды камтыган. 90-жылдан баштап ушу 93-жылга чейин эле бул маселе көтөрүлүп келген. Акыркы жумушчу топ ушул бир чечимге келип, сомдун алгачкы купюраларын черновой вариантта чыгара башташкан да. Андан бери кыргыз сомунун кунун туруктуу кармоо негизги максат болууда. Ал үчүн Улуттук банк акча базарын кылдат көзөмөлгө алып, сомдун кунун кармоо үчүн интервенция кылып турат. Ал үчүн жетиштүү акча запасы камдалган. Интервенция деп коет. Баягы алып сатуу банкаралык рынокто ошону валютаны алып сатуу иши менен чыгылат да. Анан ошондо биздин мына баягы башкы негизги резервибиз 2 миллиард 100 миллион баягы доллардын тегерегинде туруп атат. Бул биздин момундай инфляция өтө жогору болуп калса, бул 5 жылга чейин баягы жетет дегенди билдирет да. Кыргыз сому жүгүртүүгө берилгенден бери 4 ирет жаңыланды. Анын себебин адистер жасалма акчалардын көбөйүп кеткендиги менен түшүндүрүшөт. Кыргыз акчасы эми жаңыланбай калышы мүмкүн дешет адистер. Анткени алгачкы чыгарылган сом колдонулбай калуу коркунучунан улам коргоо белгилери болгон эмес. Ал учурда сомду жайылтып, кадимки тартипте колдонулуп кетишине күмөн ойлор арбын болгон. Марат Акимбек уулу, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак. Эми башка темалардан. Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базары ай сайын 2 миллион 200 миң сом акча кымтып калат. Мындай маалыматты айрым интернет сайттар жазып чыгышты. Ага ылайык ай сайын автоунаа базарынан 2 миллион 800 миң сом киреше түшөт. Анын 600 миң сомун гана шаардык казынага өткөрүп беришет деп айтылат. Маалыматтын чынтөгүнүнө Чынарбек Алипбеков кызыгып көрдү. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын негизинде Жапалак унаа базарында соода кызуу жүргөн күндөрү канча унаа кирип чыккандыгы тууралуу кызыктык. Маалымат болгондой базардын ичине 2500 унаа токтотууга ылайыкталган. Ал эми ишемби, жекшемби күндөрү канча унаа кирип чыккандыгы тууралуу так маалымат жок. Кирген машиналарга квитанция берилет. Ошол жерде ар бир күнүнө өзүнчө контролер балдар бекитилген. Кечинде саат 12-де администрациядан өзүнчө дагы комиссия болуп бөлүнгөн. Ошо кирген машина базарда машинаны эсептейбиз дагы.
и контролер баланын тапшырган квитанциясына салыштырабыз. Ошондо экөө дал келиш керек. Эсеп ошентип жүрөт да. Адистер берген маалыматка караганда аптасына 2 күн базар болуп, жалпысынан 5000ден ашык унаа тээленет. Ар бир автоунаа бир күнгө 70 сомдон 120 сомго чейин акча төлөйт. Анын орточо эсебин 5000ге көбөйткөндө жумасына 465 000 сом киреше түшүп, бир айда 1 миллион 860 000 сом пайда табат. Андан сырткары 38 соода сатык кылуучу объект бар. Алардан ай сайын 92 000 сом түшөт. Ал эми унаа базарынын адистери бир айда 1,5 миллион сом гана түшүрөбүз дешти. Азыр бизде айына 1 миллион сомдон 1 миллион 400 миңге чейин түшөт. Бул курулган навестер ар бир машинага 400 сомдон алынат. Бул ошо келишимде көрсөтүлгөн боюнча 50% машина базарга төгүп берет дагы, 50%ын ошо жеке ишкер өзү алат. Анан бул 4 навеске 280 машинага ылайыкташтырылып салынган. Жапалак унаа базары мурда ай сайын 1 миллион 200 000 сомдон шаардык казынага киреше алып келген деп айтылган. Базар жетекчилигинин көрсөткөн документтериндеги келишимдерге караганда 2013 жылдан 2017 жылга чейин ай сайын 504 400 сом төгүп келген. Ал эми өткөн жылдан бери унаа коюучу жер акы көтөрүлгөндүктөн учурда 604 400 сом каражат бөлөт. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан да тастыкташты. 1 миллион 200 000 сом чейинки бул андай сумма мисалы үчүн ал базардан түшкөн эмес деп биз да тактадык да. Ушундай түшкөн десек, жок, андай сумма эч качан түшкөн эмес. Бул туура эмес маалымат деп айтышып атат да. Биз деле эми ошол мэрия эми ал муниципалдык базар болгон үчүн мэрия көзөмөлдөйт, мыйзамдуулугун текшерет. Ош шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Сонунбек Жунусбаевдин айтымында 2015 жылы 8 ноябрда шаардык кеңештин атайын түзүлгөн комиссиялык курамы базардын ишмердиги менен таанышкан. Анда унаа башкармалыгы билдирген маалыматтан башка да далилдер чыккан дейт. Аны менен катар базарды узак мөөнөткө ижарага берүү керек. Унаа толбой жатат деген сунушту четке кагышкан. Эми ал базар электрондоштурулган системага өтүшү керек дешет экономисттер. Адамдык факторду азайтышыбыз керек да. Себеби адам менен адам өз ара байланышкан, контакт болгон жерде сөзсүз ар түрдүү жана жемкорлук, терс көрүнүштөр орун алышы мүмкүн да. Ошондуктан азыр ар түрдүү электрондук турникеттер, терминалдар же болбосо кандайдыр бир бул азыркы учурда Android телефондорго орнотулган ар түрдүү программалардын негизинде деле ошондой нерсени ишке ашырсак болот да. Унаа базардын жетекчиси шаардык кеңешке базардын бир айлык киреше төлөмүн 400 000 сомго азайтып, аны бекитип берүү сунушу менен кайрылганын жалган деп билдирди. Анткени учурда унаалар базарга барбай, интернет сайттар аркылуу сатыкка чыга баштаганы менен алармандардын тандоосу базарда жүрөт дешет адистер. Чынарбек Алипбеков, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Абитуриенттер үчүн улуттук тестке документ тапшыруу мөөнөтү узартылды. Эми жогорку окуу жайга тапшырууну каалагандар 14 майга чейин тийиштүү кагаздарын тапшырса болот. Ал үчүн аймактагы билим берүү башкармалыктарына маалымат сурап, кайсыл даректерге кайрылуу керектигин тактап алуусу кажет. Кесиптешим Марат Акимбек уулу Билим берүү министрлигинин буйругу тууралуу кененирээк түшүндүрмө берсин. Айдана Мавлянжанова быйылкы жылы жогорку окуу жайга окубай кала жаздады. Улуттук тесттин биринчи туруна документ тапшырам деп үлгүрбөй калган бүтүрүүчүгө тестирлөөнүн экинчи туру жакшы мүмкүнчүлүк болду. Фамилиямды өзгөрттүм болчу. Анан мен университеттин АВН деген порталында мен фамилиям Кызылбойдон калып кеттир. Мен аны өзгөрткөнгө көп убакыт кетип калып, главный корпуска бардым да көп нерселерди кылып жүргөндүктөн мен уже регистрацияга кечип калдым. Анан мен билбедим эле башында экинчи тур боло турганын. Азыр Гарановго келип сурасам, экинчи тур болот деп айтышты. Ошого абдан кубанып турам. Документ тапшыруунун мөөнөтү узартылганы жогорку билим алууну каалагандар үчүн жакшы жаңылык болду. Анткени көпчүлүк орто билим берүүчү коллежди бүткөндөн кийин тестирлөөгө катышууга үлгүрбөй калышчу. Атайын орто билимге ээ болгон Айданада бул жолу кайсы документтер керектигин жана кайсы дарекке кайрылууну тактоого келген. Документтер паспорттун, аттестаттын же окуган жериңин справка 3-4 сүрөттөн 2 штук, анан РСК банктан квитанция алып, ошол документтердин баарын чогултуп барасың. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тестирлөөнүн экинчи туру болоорун жана документ тапшыруу мөөнөтү узартылгандыгын жарандарга түшүндүрүп жатышат. Азыркы учурда биринчи турдан тестирлөөдөн өткөндөрдүн жыйынтыгы чыгууда. Эми экинчи турга каттоо башталды. 14 май күнү ошол жерти болгон мектептерге 4-мектепке, 52 мектеп, номер 50 Нышанов атындагы мектепке, ошондой эле номер 42
Керметов атындагы мектепке, 7 мектептерине барышып, саат 1-ден 4-кө чейин каттоо болсо болот кеч калгандар үчүн. Ош шаарында тестирлөөнүн биринчи турунан 2000 чукул бүтүрүүчү өттү. Бул цифра экинчи турдун жыйынтыгы менен дагы көбөйөт. Документ тапшыруунун мөөнөтү узартылгандыгы өлкөнүн бардык аймактарына тиешелүү болуп, абитуриенттер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк жаралууда. Марат Акынбек уулу, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Өлкө аймагында 9-классты аяктап, кайра мектепке барбаган окуучулардын саны арбып баратат. Айта кетсек, Ош шаарында жана облусунда 9433 окуучу мектепке кайткан эмес. Эми алардын көпчүлүгү коллеждерде, кесиптик лицейлерге тапшырып кеткени менен 30% эч жерде окубай калып жатат. Окуучулардын оор иштерге тартылып жатканы үй бүлөлүк шарттардын жоктугунан дешет адистер. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда кеп болот. Аты жөнүн айткысы келбеген бул кыз Ош шаарынын борбордук базарында соода сатык менен алектенет. Эгерде үй бүлөлүк шарты жетиштүү болгондо, быйыл 10-класста окумак. Кара Суу районунда менден башка да классташтарым жумуш менен алектенип, окууну таштоого аргасыз болушкан дейт ал. Азыркы учурда ата-энеме жардам берип базарда иштейм. Бирок мага окшогон коллежде же болбосо жогорку окуу жайда окубай калгандар деле көп. Базарда кээ бирөөсү араба түртүп иштесе, кээ бирөөсү дыйканчылык кылып, ал эми кээ бирөөсү ошо базарда ата-энесине жардам берип иштеп жатышат. Көпчүлүгү эле 9-классы бүткөндөр. Бул кыздын тагдырына окшош окуучулар миңдеп саналат. Учурда мектепти толук аяктабай, 9-классты бүткөн соң ишке тартылып кетип жаткан окуучулар көп катталууда. Ош облусунда өткөн жылы 7706 окуучу мектепке кайткан эмес. Алардын 3767-си коллеждерге жана кесиптик лицейлерге тапшырганы менен 3840 окуучу түрдүү иштер менен алектенип, окуусун улантуудан баш тарткан. Адистердин айтымында окуучулардын оор иштерге тартылуусу базар жана дыйканчылык менен алектенген райондордо көп. Иштегендер бар, окубай калгандар да бар. Эми кээ бирлер мисалы үчүн көбүнчө базарга жакын жердегилер ата-энесине жардам берип базарга чыгышы мүмкүн, же болбосо дыйканчылык кылышы мүмкүн. Андан кийин бир 320 окуучу булар миграцияга кеткен, баягы дыйканчылык кеңири тараган, анан кийин базарга жакын райондордун балдары да. 2015-2016 окуу жылында Ош облусунда 9-классты 19018 окуучу бүткөн. Анын ичинен 11253 окуучу 10-класска кабыл алынган. Калган 7765 өспүрүм мектептеги окууну уланткан эмес. Ал эми 2016-2017 окуу жылында болсо 9-классты 18591 окуучу аяктаган, 10716 окуучу 10-класска кабыл алынган, калган 7875 өспүрүм окууну уланткан эмес. Аларды райондорго бөлгөндө алайда 9-классты 1193 окуучу бүтүргөн, 849 кайра 10-класска келген, 344 мектепке билим уланткан эмес. Араванда 1911 окуучу 9-класста аяктаган, анын ичинен 1144 мектепке кайткан, ал эми 767си мектепке барган эмес. Кара Суу районунда 9-классты 5697 окуучу бүтүргөн, 2918 кайра 10-класска келген, 2779 мектепке билимин уланткан эмес. Карагулжада 1344 окуучу 9-класста аяктаган, анын ичинен 913 мектепке кайткан, 10-класста билим улантпагандардын саны 431 түзөт. Ноокат районунда 9-классты 3844 окуучу бүтүргөн, 2196сы кайра 10-класска келген, 1648 мектепке келген эмес. Өзгөндө 3991 окуучу 9-класста аяктаган, анын ичинен 2161 мектепке кайткан, ал эми 10-класска барбагандардын саны 1898 түзөт. Чоң Алай районунда 9-классты 454 окуучу бүтүргөн, 381 кайра 10-класска келген, 73 билимин уланткан эмес. Ал эми өткөн жылы Ош шаарында 4236 окуучу 9-класста аяктап, кайра 2509 окуучу 10-класска келген. 1717 окуучу болсо ар түрдүү себептерге байланыштуу мектепте окуудан баш тарткан. Лицейлерге барышат, башкача техникалык баягындай кесип багытына кетишет да. Биз ушу майлардын ичинде биз жанагындай кесипке багыт берүү боюнча шаардагы 54 мектепте дагы мектеп жетекчилиги мугалимдер тарабынан аларга үгүт насаат иштерин жүргүзөбүз. Ошол эми арабызда бар да 10-11 класста окубай эле техникалык лицейлер окуп, техникалык билимдерди алабыз деген. Бирок эми акыркы мезгилде билесиңер, жанагындай кээ бир окуучуларыбыз ошол жака барып окуйбуз деп укпай калгандар да бар.
Адистер кошумчалаганда окубай калган балдардын кийинки тагдыры кандай болоорун ата-энелерден баштап жалпы коомчулук ойлонушу керек. Анткени келечек дал ошол жаштардан куралат. Өспүрүмдөрдү оор жумуштан арылтууга мэриянын жаш четелектер менен иштөө комиссиясы көзөмөл салат. Алар балдардын өздүгүн аныктап мониторинг жүргүзүшөт. Же лицейде окубай, же мектепке кайрып окубай. Анан бизде бир закон бар эмес, 9-дан кийин окубай койсо боло берет. 9 обязательно баягындай сөзсүз билим алуу деген бар да. Ошону бетке тутуп алышып, балдар же 10-классты бүтпөйт, же 11-классты бүтпөйт, же лицейди улантпайт. Ошондо арабек калбас үчүн биз булардын аркасынан түшүп, азыр мониторинг деп коебуз, ошондой маалыматтар жүргүзүп атабыз. Ошолордун так учетторун алып, алардын аркасынан да биз атайын изилдөөлөр жүргүзөбүз. Буга чейин өспүрүмдөрдү оор жумуштардан арылтуу иретинде бир канча аракеттер көрүлгөн. Маселен, коомдук жайларда оор жумуш менен алектенген балдар текшерилип, жакындарына өткөрүлүп берилген. Дүйнөлүк практикада жашы жетелек балдар оор жумуштарга тартылса, ден соолугуна зыян экендиги айтылып келет. Эске салсак, быйыл өлкө боюнча 9-классты 93 000 окуучу аяктап жатат. Чынарбек Алипбеков, Тилек Адинабеков, Ынтымак. Жалал Атты Чыңгыз Айтматов аймагындагы 170 кожолук суусуз калды. Ичимдик суу 2 ай мурда үзгүлтүүгө учурап, жергиликтүүлөрдү сууну сатып алууга аргасыз кылды. Крандарга сууну кайрадан жиберүү суранычы менен тургундар бир нече ирет тиешелүү жерлерге кайрылган. Бирок майнап чыкпаган соң агынды сууларды пайдаланып жатышат. Электиктердин үнүн ким угат? Кабылбек Көчкөнбай уулу айтып берсин. Жалал Абад шаарынын Перлок Октябрьская көчөсүнүн жашоочуларына күн сайын крантты кароо адатка айланган. Бирок суу чыгып калабы деген үмүттөрү заматтоочу бош чакасы менен кайра үйгө кайтат. Түнү менен суу пайлайбыз. Саат 3-те түндө хамма уктаса биз крантты пайлап отурабыз. Суу кеп калабы экен деп. Кыйналдык. Я бир катталар бизге карабайт, кайрылбайт, барсаң сен кимсинем дебем койбайт да, мындай айтканда тогатып койбайт бетти. Аталган көчө Жалал Абад шаарынын четиндеги адырлуу аймак болгондуктан арыктардан суу да акпайт. Мындан улам жашоочулар күнүмдүк жашоосуна керектөөчү бардык сууну жол боюндагы кранттардан колдонушчу. Эми болсо шаар аймагында туруп сууну сатып алып ичүүгө аргасыз болушууда. Пенсиям 6 000 болса, мен 6 000 өзüm гипертоник болсам, давлением бар. Ярым пенсиямны таблеткаларга берем, жарым пенсиямны жийишим керек. Яна 1,5 миңге суу алып келдиришим керек. Менин акчам жетпей, ар ай 1,5 миң bir машина суу болуп атат. Менин пенсиям немеге жетет? Жашоочулардын айтуусунда 170 түтүнгө болгон 3 крант орнотулган. Андан да 2 күндө 1-2 сааттан гана суу чыгып турчу экен. Ал үчүн айына ар бир адамга 13 сом 27 тыйындан акча төлөп келишкен. Ал эми 1 ай мурда суусу чыкпай калганын айтып, шаардык суу канал башкармалыгына кайрылышкан. Бирок тийиштүү кызмат эч кандай аракеттерди көргөн эмес. Киргем суу жок, кирди ham жуалат. Bir хаптада эле bir мертебеле кир жуабыз. Кир юуш проблема, балдарга чөмүлгени ham проблема. Ичкени ham проблема. Бу кудукка сууну алып келсең, бу кудукка бу bir айга ham суу жетпейт. У сасып кетет суу. Тургундар кошумчалашкандай суу чыкпаган 2 ай үчүндө эсеп дүмүрчөктөрү келип жатыптыр. Бул боюнча Жалал Абад шаардык суу канал башкармалыгына кайрылганыбызда тургундардын айткандарын ырасташты. Ошону менен бирге эртең мүчүлүштүктүн себеби аныкталып, бир нече күндө суу чыгарын убада кылышты. Муну көбү төлөнүптүр. Муну 1-майда, муну 24-апрелде. Эми ошо төлөн боюнча мен буларга айткандым өткөндө, эгер чыкпаган күндөрүңүз болсо, чыкпаган мына күндөн баштап чыкпай атат деп арыз менен кайрылса, биздин ишканадан мекемеден комиссия барып, ошол действительно суу жок экенин текшерип келип көргөндөн кийин суудан төлөмдөн асыбайт кылат болчу. Эми өткөн чак менен чыкпады деп не доказываемый да. Ошол убакта арызын жазып коюш керек эле. Буларга эскертилген, эгер суу действительно чыкпай аткан болсо жазгыла арызды. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында 7 миллион евролук таза суу долбоору аякталдığında турат. Анын алкагында шаардагы ар бир үйгө кранттар киргизилип, суу эсептегичтер орнотулат. Бирок бул долбоорго 3 кранттан 170 түтүн суу ичкен бул аймак кошулган эмес. Кошумчалай кетсек, жогорудагы Перлок Октябрьская көчөсүндө суу чыкканга чейин тийиштүү кызмат жашоочуларды ичимдик суу менен камсыздап турмай болууда. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалал Абад шаары. Оштун Араван районунда 130 000 калкты бириктирген көпүрө ишке берилди. Буга чейин жергиликтүүлөр райондогу жалгыз көпүрөдөн пайдаланып, айрым учурларда ал жерде автоунаа тыгындары дагы пайда болчу. Эми жаңы Аравансай көпүрөсү бул көйгөйдүн жоюлушуна жол ачат. Эл чыдамсыздык менен күткөн өтмөктүн ачылышына өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев дагы катышты.
Араван районунда буга чейин жөө жүргүнчүлөр дагы автоунаалар менен өтүүчү дагы бир гана көпүрө болгон, бирок бара-бара жергиликтүүлөрдүн жана автотранспорттардын саны көбөйгөн сайын ал көпүрөдө тыгындары жаралып, эскилик дагы жеткен болчу. Мына эми бүгүн Араван районуна жаңы экинчи көпүрө салынып пайдаланууга берилүүдө. Анын ачылуу аземине премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон бийлик өкүлдөрү келди. Биринчи жанагы түшүмдөрдүн баары ушу Араван району алат. Жаратылышка жараша. Мына ошон үчүн биз абдан сыймыктанабыз. Ушул элибизге жакшынакай бир жол салынып, көпөрө салынып атканы бул жакшы. Ошон үчүн мен бул көпөрөнү жакшылыктар боло турган, жакшы ийгиликтерге жете турган, Аравандын райондун экономикасын чыңдай турган бир жакшы бир экономикалык бизнесмендердин жолу болгон бир жакшы көпөрө болсун деп силерге тилектешмин. Өтмөктүн курулушу айрыкча Юсупов жана Айланаров айыл өкмөттөрүнүн тургундарына жакшы шарт түзүп берди. Себеби жергиликтүүлөр бири-бирине каттоодо узак жол басып кыйналса, эми түз багыт бар. Ошондо жалпысынан 40 миңден ашуун эл ушул көпүрө аркылуу байланышып турушат. Мындан ары эки айыл өкмөт арасында соода сатык алакасындагы жакшырышы күтүлүүдө. Себеби соода сатыкты көбүрөөк курулуш материалдары ош жактан келет. Мына биздин айыл өкмөттө жайгашкан. Бул жактан Мөмөчебиш, Тепе-Коргондон, Нурабаттан, Юсуп айыл өкмөттөрдө эртерээк бышат. Бизге караганда. Ошолор мына башка Ош шаарына, биздин башка жогорку айыл өкмөттөрүбүзгө ушул көпүрөдөн Кудай буйрса өтүп, эркин соода сатык болот. Курулуш өткөн жылы башталып, 1 жыл дегенде бүткөрүлдү, ага 20 миллион сомдой каражат сарпталган. Адистер жарактуулугун 5 жылга кепилдешүүдө. Артыкчылыгы бул өтмөктөн бир эле убакта жөө жүргүнчүлөр жана автотранспорттор өтүүгө шарт бар. Узундугу 50 метр, туурасы 13,8 метр. Анын 12 метри, 11,5 метри автожол, 1,5 метрден тротуарга калат. Адам өтүү жолу болот да. Араванда эми алдыда 2 чакырым жол асфальттанып оңдоло турган болууда. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев аймактарды өнүктүрүү жылына карата Араван районунда эле эмес, бүт аймактарда жолдор асфальттанып, курулуш тармагы жанданарын билдирди. Ошентип, жаңы өкмөт башчынын биринчи жумушчу сапары Ош жана Жалал Абад облустарынан башталды. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузреков, Ынтымак. Баткендиктер транспорт каражаттарын кайра каттоонун мөөнөтүн узартып берүүнү суранып жатышат. Жеңилдетилген шарттагы жараяндын башталышына 1 ай болгон менен облустагы автоунаалардын 10% да каттоодон өтө элек. Кезек күтүүлөрдүн саны арбын болуп, айрымдар 2 жумадан бери жумушун бүткөрө албай убара тартып жүрүшүүдө. Кесиптешим Феруза Аскарбек кызы кененирээк айтып берет. Бул Баткендеги каттоо кызматынын алдындагы кезек күтүү. 100гө жакын жаран транспорт каражаттарын жеңилдетилген шартта кайра каттоо үчүн ушинтип 2 жумалап кезек күтүп жүрүшөт. Күн сайын мында келгендердин саны көбөйгөн менен жумушун бүтүргөндөр аз. Кызматкерди көбөйтүп берсе, мынча адамды күттүрбөй бүтүрүп бериш керек. Расмий кандай сурактуу 3 ай эмес, эми муну узартыш керек болсо. Анан 3 айда бүтүп калса 12 миңди каяктан таап беребиз? Дыйканчылыгыбыз калып атат. Биз ham тирлик кылышыбыз керек. Оякта жаңы булар айткандай, оякта айтып коет экен, аткарылбайт экен. 2 жумадан бери келип каттап атамын. Эч результат жок буяктан. Ал битте кызматкер бар. Bir adam берет. Bir adam берет экен кызматкер. Онан башка адам жок. Очерет күндүк ашынча адамдар тирилтен калып атат азыр. Тургундар мындай ыксыз кезек күтүүлөрдүн көптүгүнөн унааларды 3 ай аралыгында кайра каттоодон өткөрүп бүтө албайбыз деп кабатыр. 2-апрелде старт алган жараянда облус боюнча 10%га жетпеген айдоочу унааларын каттатышкан. Бер очерет бир киши берип атат мисалы. Мана шунча адам иштен калып атат. Өзү сурактуу 3 ай койгонбу? 3 ай койгон. Эрте 3 жылда ham бүтпөйт да бул беришиде. Эрте 3 ай бүткөндөн кийин келсең иш тарап мынча дейт. Анан кантип иш болот. Жумуштун арбыбай жатканын тиешелүү кызмат адистин жетишсиздиги менен түшүндүрүштү. Азыр болгону 6 кызматкер жумуш алып барууда. Андыктан кошумча штат ачуу маселеси бар. Чындыгында кызмат келе жетпей атат. Эми жетпеген мен көчөдөн бирөө алып келип отургузганга болбойт экен. Баары акцияны окуудан өтүш керек. Ошого дагы сурандык эле жогору жактан кошумча штат маселеси чечилиши кыйын болду да. Баткен облусу боюнча транспорт каражаттарынын болжолдуу саны 50 миңге чамалайт. Bir ай ичинде өз атына каттагандар болсо 2,5 миңди көрсөткөн. Ошондо алдыдагы 2 ай аралыгында дээрлик 90%ық жумушту аткаруу маселеси турат.
таза коом санариптик программасы жана акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу максатында транспорттук каражаттарды өз ээсине каттатуу жараяны республика аймагында жүрүп жатат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Ушуну менен берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Сиздер жарым саат бою Назар апталык берүүсүн көрдүңүздөр. Кызматыңыздарда мен Асанбек Каракузуев болдум. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.